Bütün Kırgızstan Madumarov. Kanebek Mırza, sizдің алдыңыздағы министрлердің барына biz sonuç kıldık hele. Жаңы bilim kodeksin kabul alsak, iştep çıksak, 3 bölümden tursa, mektepke çeyinki, mektep, anan жогорку bilim. Ошқа bir жұмысшы toptu tüzüp, баягы siz айтып отқан практик мұғалімдердің барын ошо жерге киргизип, ушуну кабыл алсак кандай болот? Adaga söylüyor, hazır iki mizam dolboru var eken, bırak ökөөбүздүн oyubuz bir жерден чыгып атат. Men аны мизам долбоору эмес, кодекс долбоору деп атайлы деп атам. Конституциялык мизам болбосун. Эртең саат 10-да ошонун биринчи отуруму болот. Убактыңыз болсо келип катышып бериңиз. Өкмөт даярдаган мизам, 24 депутат даярдаган мизам. Мына ошол кодекс бардыгы мыйзамдар билим берүү боюнча бир жерде болсо, бир кодекс жакшы болот. Экинчиси, сиздин бир суроого жооп берип атканда угуп калдым, Британ системасына басым жасашыбыз керек дегенде айтып берсиз. Ал эмне болгон система? Мен аны эл аралык коомчулукка дайын болуш үчүн дүйнөлүк системанын жетишкендиктери, эмне үчүн британский деп айтканым, Кыргызстандан 13 гана мектеп, 13 тең эл аралык мектептер дүйнөлүк аттестацияны өтүптүр. Себеби баары тең британдык системада иштейт экен. Азыр өнүгүп атат деген Казакстан толук британдык системага өттү да. Биздики, менин көз карашым, жанагы 3 компоненттен улуттук тажрыйба, 3 агайдын методикасынын негизинде советтик педагогиканын жетишкендиги жана Британия эмес, Европада да жетишкен өлкөлөр бар билим берүүдө. Эстония бар, Швеция бар, Финляндия бар, баарынын тажрыйбасын эске алабыз. Кээ бир өлкөлөрдө, мисалы үчүн, профтех училищелер боюнча биздин коңшу Өзбекстан бизден алдыга кетиптир. Анын да тажрыйбасын алышыбыз керек. Себеби ошол коңшу Өзбекстан совет системасын сактап калганда. Британ системасы деп айтып атасыз, сиздин кесиптешиңиз Британ билим берүү министри өткөн жылы салтанаттуу түрдө жарыя кылды. Британ парламентинин алдында Британия бүтүндөй билим берүү системасын советтик системага өткөзүп бүттүк деп. Демек алар качты, ал өздөрүнүн системасынан советтик системага өттү. Ал уялган жок, жарыя кылды парламентте. Кандай дейсиз? Biz сыйлаган депутат Гүл Акматкуловна ушуну айтты эле, текшертсе менин орун басарларым айтты, ал фейк экен деди. Эми азыр жакпаган нерсе фейк боло берет. Бул чындык эле. Бул системанын кандай экендигин Уинстон Черчилль деле айтып кеткен. Өзүңүз китепти көп окуйсуз, жакшы билесиз. Согуш бүткөн 45-жыл менен 55-жылды 10 жылдык ичинде салыштырганда советтик билим берүү, советтик саламаттык сактоо дүйнөдөгү эң алдыңкы орунга чыкты деп ошолор моюнга алган. Социалисттик ренессанс болду да, маданиятта, саламаттык сактоодо, билим берүүдө биз дүйнөлүк деңгээлге жетише алдык, аны тана албайбыз. Баракелде. Мына ушул кодекстин ичине киргизе турган болсоңуз, сунуш кылам мен. Мен 3-чү министрге ушундай сунуш кылып атам. Мында депутаттарды тартыңыздар. Тартыңыздар. Ошол кодекс иштелип чыгып, бирдиктүү бир кодекс болуп, ошонун ичинде жанагы сиз айтып аткан мүмкүн 20-чы министрге берет экен, 21-чи министрге бербей койсо өзүнүн фондунан кайра эле ата энелер шордуу акча топтобосун. Мына ушул нерселердин баарын кодекске ташкы тамга баскандай кылып киргизип коюшубуз керек. Жаңы мыйзам кабыл алышыбыз керек. Анан 12 жылга өтөбүз деген программаны иштеп атты эле могул жердеги азаматтар. Ага кандай карап атасыз? Аны мен бүт эки жакты тең угуп, өкмөттүн бир позициясына келип, анан ушул айдын аягында, март айынын аягында презентация кылса ошондо айтайын. Биз сунуш кылсак көп көңүл бурбайт, Россия айтмайынча көңүл бурбайт. Россия кечээ алдына тапшырма койду, 1 жылдын ичинде 1 миллион жумушчу классы даярдашыбыз керек деп. Демек, бул орто кесиптик окуу жайлар. Ага көз карашыңыз кандай? Аны дагы ошол концепциянын ичинде, ал мыйзам долбоорунда кайтылган, ошондон так аны айтып беришибиз керек. Себеп биз айылдарда электр ширетүүчү, газ ширетүүчүлөрдү таппай калдык. Бизде болт шуруп жасай турган адистер калбай калды. Себеп бардыгы юрист, бардыгы экономист. Мына ушул жагына көңүл бурсаңыз, анан мектепке чейинки баягы окуу системаларындагы карап көрсөңүз, себеп тарбия ушундан башталат. Алтын деп алтынын аркасынан кууп жүрүп, мына биз билимсиз калганыбыздын кесепети ушул болуп атат. Рахмат. Түшүндүк.